окуучулары. Орду ұстап тұрабыз. Сот келеді. Саламатсыздар, урматтуу сот катышуучулары. Бүгүнкү сот жарыянында Кыргызстандагы орус патшачылыгынын колониялык саясаты каралат. Отурсаңар болот. Айдоочулар, Кыргыз элинин өкүлдөрү бул саясатты адилетсиз жана зулум деп эсептешет. Ал эми жактоочулар бул саясаттын мыйзамдуулугун, бул саясаттын жакшы жактарын түшүндүрүп айтып беришет. Анда сот процессин ачык деп жарыялайт. Анда сөздү айыптоочу тарапка сөз берилет. Кыргыз бийлеринин аманатташма айыптоочусу, урматтуу сот, Россиялык патшачылык кыргыздардын кыргыз жерлерин көз карандысыз кылып жер жайы тартып алган. Жергиликтүү эл башында Семей облусунун Ала Тоо округунун кийинчерээк Түркстан генерал-губернаторлорунун архивиде. Бул саясат кыргыздардын салттуу башкаруу системасын бузуп, аскер губернаторлорго көз каранды кылган. Далее көрсөтмөлөр болсо көрсөтөлөр болот. Сөз беребиз. Орус генерал-губернаторунун өкүлү Сотобаев Матина. Урматтуу сот, падышачылык саясат кыргыз элине туруктуулукту жана өнүгүүнү алып келди. Буга чейин кыргыздар уруулары көчмөн жашоодо тартипсиз жашап келген эле. Алардын биригүүсүнө шарт түзүлдү. Жети суу жана Сырдар областтары түзүлүп, мыйзамдуулук орноду. Соода сатуу өнүгүп, орус казак базалары пайда болду, жолдор курулду. Кыргыз элинин султандык башкаруусун уездик жана болуштук башкаруу менен алмаштыруу бул прогресс. Бул айтылгандарга күбө болуп келген орус чиновниги бар, Эсеналиева Азия. Кыргызстанда аскер губернаторлор дайындалып, алардын ишмердүүлүгү аймактагы тартипти камсыз кылды. Сот системасы өзгөртүлүп, мурдагы жергиликтүү бийлик үстөмдүк кылбай, мамилелер ишке ашырылды. Кыргызстанда да эл аралык байланыштар кеңейди, орус мектеби, маданияттык мамилелер ишке ашырылды. Бул ушул орус чиновниктеринин көрүп турганыңыздар эле орус менен кыргыздардын маданияттарынын өнүгүүсү Ар кандай мекемелер, мектептер курулуп башталган. Орус патшачылыгын бергенден кийин Ар кандай мекеме окуялар курулуп башталган. Федерациянын тушунда жана совет мезгилинде кыргыз жеринде мектептер жогорку окуу жайлары ачылды. 1860-жылдардан тартып орус кыргыз мектептери иштей баштаган. Инфраструктура жана шаар курулушу орус бийлиги тушунда Кыргызстанда жаңы шаарлар өнүгө баштаган. Темир жолдор жана көпүрлөр экономикага шарт түздү. Маданият жана илим совет мезгилинде орус окумуштуулары жана маданият ишмерлери кыргыз жазма маданиятынын өнүгүүсүнө чоң салым кошулган. Кыргыздын алгачкы алфавиттери түзүлүп, адабият жана басма иши өнүккөн. Айыл чарба жана экономика, орус империясы жана совет бийлиги тушунда ирригациялык системалар курулуп, айыл чарба жана ыкмалар менен өнүгө баштаган. Саясий жана административдик өзгөрүүлөр Кыргыз эли Орусиянын курамына киргенден кийин мамлекеттик башкаруу системасы өзгөргөн. Совет дövrүндө Кыргыз СССР түзүлүп, улуттук кадрлардын өсүшүнө мүмкүнчүлүк берилген. рахмат. Орус өкүлүнүн башчысы Токтосунов Айгамиш. Ооба, биз жаңы башкаруу системасын киргиздик. Бирок биз аймакка тынчтык орноттук. Биздин башкаруу астында экономика өнүгүп жатат. Азыркы убакта далилдерибиз бар. Кандай далилдер? Болсо десеңер болот, сотунун катышуучулары. Анда эмесе мен сотко өзүмдүн күбөлөрүмдү чакырам. Күбөлөрдү чакырсак болот. Ошол кыргыз элинин убагындагы орустардын физика ошол убакта өзүбүздүн кыргыздарды кандай чоң салыктар салып, салттын түрлөрүн чыгып кетти. Андан кийин 1886 жылы
кыргыздарга зекет салынды, ар кандай оор салыктар салынды. Ал биздин мындайча айтканда кыргыз элибизге аябай оор болуп түшкөн. Ошол убакта кыргыздарга мындайча укугун тепсеген деп айтсак болот. Жана кыргыздардын үйлөрүн, малдарын жана өзүн эле кыргыздардын мындайча айтканда кыйнап алган. Укугун тепселеген. Мал жактан дагы зекет бергенде дагы ашыкчасы менен дагы берип, ушунчалык эле кыйналган. Ошого карап тартыптуу мындай кандайдыр чын чечим чыгарып деп ойлойм. Урматтуу сот, биз орустардын саясатын турамыз дейсизбиз. Анткени 1886-1906 жылы Украина орус дыйкандары кыргыздардын жерлерин ээлеп кыла баштаган. Алар орустар бийликти басып алуу үчүн ар кыл айлама ойлоп тапышкан. Аларга мисал келтирсек, кыргыздардын жана казактардын ортосунда чатак чыгарышкан. Орустар келип Когон хандыгын алсыратып, олордун жана өздөрүнө кошулуп салыктарын жеңилдеткен. Анан орустар келгени менен билим деле келген. Биринчи орус түзем мектептери курулган. Ошолорду айтып келген. Билим берилген. 18 жаштан 40 жашка чейин армияга жөнөтүлүп, кыргыздын иштөөчүлөрү көбүрөөк иштеп жана азыраак айлык алышкан. Жумушчулары азыраак айлык алышкан. Бул жерде орус патшачылыгы айтышып атпайбы? Биз силерге атайын өнүгүүгө жол ачып бердик деп. Бул жерде орус патшачылыгы өнүгүүгө жол ачпай эле кыргыздардын жерине көз аткан. Азема 19-кылымдын жана 20-кылым башында орустар кыргыздарга барды. Барганда алар орустар ушу кыргыздарга баргандан кийин алардын өнөр жайларын өнүктүрө баштаган. 1913-жылы кыргыздарда фабрикалар, заводдор курулуп баштап, 30дан ашык ишканалар иштеп, майда ишканаларды кошкондо 165-569га чейин жеткен. Эгерде орустар кыргыздарга барбаганында мындай кыргыздар өнүкпөйт эле да, жардамдыгы тийбегени үчүнчү. Ошол үчүн орустардын жардамы менен аларда завод, фабрикалар деле курулуп баштаган, өнөр жайда өнүккөн. Орустардын сөзүн суроосуна берке кылгым келди. Туура эле, бирок бир ого бардан 19-кылымдын жарык падышачылыгында биздин жерлерди тартып алып, ошол жактан Орусиядан келген жергиликтүү элдерине бөлүп берүүгө жана душар болгондуктан, конечно, биздин жанагыбыз өспөйт да экономикабыз кыргыз жанагысында. Эгер биздин жерибизди тартып алса, биздин соода тармактан 50%-ин алып коюшса, мен ойлойм да ушул орустар эмес, азыр эле Англиянын карамагында болсок деле, может биз салымы жок эле өсүп келгендирбиз, өсүп келеттирбиз. Бирок бул жерде факттар алсак 1868-1883 жылдары Жетису областында урушулган 36 орус украин кыштактарындагы 2,5 миң түтүн негизинен Сары Өзөн чүйдө Сукоттун айланасында жайгаштырылган. Аларда эч кандай басымдуулук кылган эмес. Келген дыйкандарды кадимки эле жайгаштырып, ошол эле учурда айыптоочу тарап силерде суроо барбы? Кыргыздын топтогонун Уйгурлар жана ушул кыргыз жарандар кимдер келди? Түрк тилдүү элдер. Дунгандардын санынан. Бул маалымат эске алынат. Артта калып отурукташпаганлыктан аларды күчтүү мамлекет башкарып калуу болгон. Себеби орус империясы кыргыздарды башкарып алууда кыргыздар отурукташып, өнүккөн мамлекеттерди артта калгандыктан аларды кыргыздарды цивилизациялаштырууну негизин кылган. Кыргыздар ушул цивилизациялаштыруу маселеси болду деп. Кандай ойлойсуңар? Өнүгүүсү орус патшачылыгынын келиши менен уландыбы, өнүктүбү, өстүбү, ошол жөнүндө маалыматыңарды бериңиз. Кыргыздар өздөрү деле өнүгүп кетип, маданиятты сактамак. Анткени кандай десем, кыргыздар мисалы мурда деген бири чачырап жүрүшкөн. Эгер алар биргелик кийинки убакта убакыт өткөн сайын алар бир күн келгенде сөзсүз биригишмек. Ошо бириккенде бир маданиятты сактап, ошол менен азыркы заманга чейин жашап келсек болот деген ойдомун.
Ал учурда дагы кыргыздардын башын бириктирип жүргөн өзүбүздөн турган гана батырларыбыз болгон. Ошол батырларыбыз аркылуу кыргыздар мындайча айтканда биригип өнүгүп келе жаткан жерден орустар үстөмдүк кылган. Эде азыр бул кыргыз өкүлдөр айтып атпайбы, биз биригип өнүгүп өзүбүз мындай ийгиликке жете алмакпыз депчи. Биз өзү буларга үстөмдүк кылган деле оюбуз жок болчу. Булар өздөрү ар жактан уруулары өздөрү бизге кат жазып бизди кошуп алыңыздар деген. Анткени булар кыргызстандык өздөрү бири-бири менен урушуп алсыз болгондуктан биз буларды келип үстүнөн колониялаштырылып Англиядан сактап калганбыз. Бул жерде Эске алынат. Жактоочу тарап Саудагер эл өкүлү деле бар бизде. Айдаров айтты. Урматтуу сот, бул жерде 19-кылымда орус саудагерлери Кыргызстанга көчүп келе башташкан. Алардын негизги максаты бул кыргыз саудагерлери менен саудагерлердин жергиликтүү базарларга айлануу жана ал жерде көптөгөн кыргыздарга жакшылык кылуу, кыргыздардын саудаларын жакшыртуу болгон. Бул жерде орустар кыргыздарга көптөгөн курал жарактарды алып келген. ошону далилдеп алып келген айтсаңар жакшы болмок эле да. Эгер далилденген болсо, факты менен канча эмне алып келинди, буга чейин канча болчу. Мисалы 1913-жылы Кыргызстанда 23,9 ат сокко болсо, андан кийин 172,2 менен ушундай эмгек куралдарынын статистикалык маалыматтары бар депчи. Мисалы үчүн биз өнүккөнбүз деп жатат го. Биз аларга курал жарактарды берип жатканыбыз деле буларга жакшы пайда келтирген. Еще булар только куралдары менен да биз буларды өнүккөнбүз да, анткени булар мындай орлук, балта, чоп менен колдонушуп, мындай Кокон хандыгы буларды Орустар келиши менен кыргыздарды жергиликтүү кылды. Кыргыздар мурункундай эле анайса көчмөн калды эле. Кыргыздар көчүп жүрө берип анайса өз жерлерин таштап кете берген. Артынан казактар, кытайлар, монголдор о жерлерди бош экен деп басып кете берген. Кыргыздар өзүнүн жерлерин жогото берген. Анан орустар келип олорду жергиликтүү калп кылып койгон. Отурукташтырып койгон. Ошондон кийин кыргыздар өз ордун алган. Мамлекеттин чек арасы бир аз болсо да сакталып калды деп. Рахмат. Айыптоочу тарапта суроолор барбы? Айыптоочу тарап, силерде суроо барбы? ошо келгенден кийин Кыргызстан басымдуулук кылган, баскычтаган дейт да. Бирок бул жерде факттар алсак 1968-1983-жылдары Жетису областында олуштурган 36 орус украин кыштактарындагы 2,5 миң түтүн негизинен Сары Өзөн Чүйдө Сукудун айланасында жайгаштырылган. Аларда эч кандай басымдуулук кылган эмес. Келген дыйкандарды деле Ошол эле учурда айыптоочу тарап силерде суроо барбы? Кыргыздын ошол жерде жайгашкан Чүй өрөөнүндө, Сары Өзөн өрөөнүндө жайгашкан кыргыз дыйкандарынын абалы кандай болду? Сеятинадан жер бөлүнүп берип, алардын 15 жылдык мөөнөткө салыктан жана аскер кызматынан куткарган. Бул орус дыйкандары үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүк, ошол мүмкүнчүлүк кыргыз дыйкандарына деле түзүлгөнбү? Мен айта кетсем, урматтуу ошол орустарга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр кыргыздын дыйкандарына да түзүлгөн эмес. Кыргыздын өндүрүмү жок жерлерди берген. Ошол жактарда иштеп жүрүшкөн кыргыз дыйкандары. 1960-жылдары биз орус падышачылыгы Украинада кыргыздарга дыйканчылык катары эң алып келип, алар эң жакшы деп бөлүп бергенбиз. Бөлүп берилген, бирок ошол жерлер Протестую. Кимдердин жерлеринен алынган ал жерлер? Кыргыз дыйкандарынын жерлеринен алыныптыр да. Андан кийин кыргыздардын калкынын саны бир кыйла көбөйгөн. 1997-жылы бүткүл Россиялык эл катар боюнча Кыргызстандын жаңы администрацияларында 663 миң адам жашаганда, бул анан 1965-жылы салыштырганда 116 миң адамга көптүк кылган. Анда орус падышачылыгынын келиши менен кыргыздардын көбөйдү деп атат. Анан 1900
1913 жылы Кыргызстандык калкынын саны 864 миңге жеткен. Бул 1897 салыштырганда 30%ке көптүк болот. Анда урматтуу отурсаңар болот, урматтуу жактоочу. Айткоочу тарап, кыргыз элинин саны ошол учурда өстүбү же кандай деп ойлойсуңар? Ал жерде менин Сен дыйкандардын санынан өсүп атат деп атышат. Кайсы? Айтсам болот, топтоп койсоң болот. Уйгурлар жана ошол кыргыз жарандар. Уйгурлар өнүктүбү, өстүбү кандай болду? Ошолор жөнүндө Мен кошумчаласын болобу? болот. Сен Жумушуңар эске алынат. Жактоочу тарап буга чейин канча болчу? Мисалы 1913 жылы Кыргызстанда 23,9 миң ат сокко болсо, андан кийин 172,2 келиши менен ушундай эмгек куралдарынын статистикалык маалыматтары бар депчи. Колониялык саясаты бул туура маселе болгон, туура чечим болгон, саясатты туура жүргүзгөн. Падышачылык. Ооба. 2-4-6 болду. Анда кийинки бул падышачылыктын мыйзамсыз, адилетсиз, зулумдук саясат деп эсептегендер. 2-4-6-8. Анда падышачылыктын сот чечим чыгарат. Добуштун негизинде падышачылыктын жүргүзгөн саясаты зулум жана адилетсиздик деп аныктайбыз. Чечим. Кыргызстан калкыбызда Эми бардык жана Кыргызстар негизи ошо Кыргызстан такында бет болгон деп Орус үстөмдүгү бул бай болгондуктан Кыргызстардан окугандай, анткени Когон хандыгында болгондо эле Кыргызстар өнүгүп келип аткан болот да. Мисалы үчүн, не каттанбаган караңгы деп коет. Мисалы үчүн Курманжан атканын аталары бүттүгү деле каттанып араб тилин билгендер ошо орустар бул жерде жалган жалоо менен эле беркилип койгонда, негизи Кыргызстар өнүгүп келип атканда кайра орустар келип беркилип койгонда Кыргызстарды түн кылып колониялык саясатта сөзсүз бир колониялык саясатта балдар жанагы экрандан кийинки маселе ошо СССР убагында мына съемкадан кийин СССР убагында мына китеп жазылып калган, ошондуктан Кыргызстардын китептерин СССР карап тургандыктан булар бул китептин жылын карачы начальник. эми по-любому ошо илгерки болгондо ошондо СССР Кыргыздардын эмне деп жазып Эске ала турган соттун дагы бир чечими бар болчу. Жана унутуп калдым. Сөзсүз айтканда эми кийинкиде фактыңар китептен болуш керек да. Кийинкиде эске алгыла.